Президенттик шайлоого 5 күн калды. Сиз шайлоого барасызбы? Деги эле шайлоого болгон камылгаларды кандай баалап жатасыз? Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Биз бүгүн ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров жана Таза шайлоо ассоциациясынын директору Айнура Усупбекова. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Негизи эле азыр эл ичинде шайлоо жөнүндө эмне сөз бар? Азаттык шаар тургундарына туш келди микрофон сунуп, алардын бир оюн билгенге аракет кылганбыз да. Азыр ошол кыскача сурамжылоону көрүп алып, анан талкууга өтсөк. Элибиздин тагдыры чечиле турган болуп аткандан кийин катышабыз да, катышпай койбойбуз, катышабыз. Менин аты жөнүм Шамбеталиева Раиса. Президенттик шайлоого барбайм. Боло турган шайлоого обязательно катышам. Добушумду берем. Мен уже тандап койдум, билем өзүмдүн кимге добушумду береримди. Чолпонбек Сагыналиев, президенттик шайлоого обязательно катышам 30 октябрда. Эмне үчүн катышам? Эмне үчүн дегенде өзүмдүн тандаган талапкериме добушумду бериш үчүн жана өзүмдүн добушумду urdатпаш үчүн жана Кыргызстандын келечегине болгон өзүмдүн салымымды, көз карашымды көргөзүш үчүн, билдириш үчүн. Жок, времени нету, барып тиги шайлоо участогуна барып, там өзүмдү списокко кошуп, там неметкенге убакыт жок да. Президенттик шайлоого катышам. Эгерде биздин президенттер чынында эле жакшы иштесе, элим жерим десе, обязательно катышам. Шайлоого катышам, албетте, катыш керек деп ойлойм. Себеби дегенде сен өзүң голосуңду берип тандабасаң, то башка бирөө албетте сенин ордуңда тандап коет. Ошол эле бюллетень алмаштырып коюу каалаган бир жол менен. Так что даже если кандидат жакпаса дагы, эң сасыгынан азыраак сасыган тандаш керек деп ойлойм. Шаар тургундарынын кыскача пикирлери ушундай болду. Алгачкы суроомду Бош Экамдын өкүлү Рашид мырза сизге узатсам да, азыр шайлоого карата камчоом кандай болуп атат? Кыскача маалымат бере кетесиз? График боюнча кандай план кабыл алсак ошонун негизинде иш жүрүп атат. Андан артта калуу же болбосо аткарылбай калган учурлар жок. Пока азырынча план боюнча. Айнура айымына, сиздер сентябрь айынан баштап шайлоонун алдындагы абалга көз чаптырып байкоо салып келатасыздар да. Негизи эле азыр жер-жерлерде Бишкек шаарынын тургундарынын пикирин уктуңуздар. Жер-жерлерде элдин шайлоого карата маанайы кандай экен? Абал туруктуу көрүнгөнү менен түштүктө өзгөчө көп мындай кандай десем ушак информациялар көп болуп атат. Анан кийин элдерди бекерден бекер козгоп, алардын тынччылыгын ушундай ушак сөздөр көп болуп атканынан көп жерден шайлоочулар может быть даже коркконунан барбай калышы мүмкүн деп биз ошого шайлоо жакындап келаткан учурда элдин көбү шайлоо тынч өтсүн деген маалымат бизге келип атат. Айнура айымына, ошол региондордогу участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү иштегилери келбей, ошо шайлоого чукул убакыт калганда кетип калып жатышат деп коңгуроо кагуудасыздар да. Анан канча факты каттадыңыздар? Анан эмнеге таянып айтып жатасыздар да? Байкоочулардын түшкөн маалымат боюнча партиядан делегировать келгендер мүчөлөр ошолор келбей калып атышат. Эме боюнча, тактоо боюнча, тизме тактоо боюнча көбү катышкан деле жок. Шайлоо комиссияларына азыр баягы мүчөлөрү кетип калып атат деп атпайбы? Алардын ордунда кимдер менен толтуруш керек? Бизде ар бир комиссияда резерв бар. Бизде мыйзамдын талабы бар. Эгер адам жумушка орношсо, ал жумуш шайлоо комиссияга иштегенге жол бербесе, ал деген комиссиянын чыгып кетиши керек. Анан ошол үчүн бир жагынан, экинчи жагынан орун өзгөртүшөт, жашашат, же болбосо үй бүлөлүк абал боюнча, же денсаулыктар абал боюнча. Бул деген ар дайым көрүнүп турган кыймыл эмедеги шайлоо комиссияларынын курамындагы. Мындай баягы чочулап, коопсузданып караганга азыр эме жок, негиз жок. Айнура айым, сиздер мурда деле шайлоолорго байкоо жүргүзүп келгенсиздер да. Анан ошо шайлоо участкаларынан кетип жаткан мүчөлөр боюнча мындай айырма барбы? Быйыл мисалы массалык түрдө кетип жатабы? Рашид мырза айткан бир жактан кошулам. Ар бир шайлоо өткөн сайын эң ушул чоң суроо ушул боюнча чыгат да. Состав избирательных комиссий деген шайлоо комиссиясы иштебесе, ошол күнү жок болуп калса, же кандай десем обучение өтпөсө, анда кандай шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кантип иштейт деген биз дайыма ушундай суроону чыгарабыз. Резервте бар дебедиби? Жаңы мыйзамдын азыр аткаруучу болуп отурабыз баарыбыз.
ошол жаңы мыйзамда резерв деген эме киргизилген да, механизм, ушундай отток болгондо резервден алсын деп. Бирок азыркы биздин байкоо жүргүзүү боюнча резервден деле элдер калбай калышты. Ошол эң кыйын маселе болуп атат. Анткени 2-3 бүгүн кече Гүлнара Жорабаева менен сүйлөшкөнбүз. Борбор шайлоо комиссиясынын кантип ошол суроону кантип чечесиңер деп суроо берсек, айтып атпайбы? Анда биз НПОлор, ушундай активисттер менен толтурабыз. Бирок мыйзам боюнча Рашидага эме тактап кетсе дагы жакшы болот эле. 50% партиялардан болуш керек. 50% ошол жергиликтүү кеңештен. Гүлнара Курашбекова эмне деп айтканын мен уккан жокмун. Бирок Гүлнара Курашбекованын бул деген өзүнүн мнениясы. Бизде кайсыл тарапта резерв боюнча кандайдыр бир коопсуздук абал пайда болуп турган болсо, биз деген жакында 3-4 отурум өткөрдүк. Ошол жерде биз комиссияларды эмес, резервди толуктадык. Резервде толуктанып атат. Комиссиянын составы да толукталып атат. Андан абдан мындай чоң эме чыгарганга негиз жок. Мына мисалы Оштун шаарынын комиссиясынын төрагасын да алмаштырып атабыз. Эмне үчүн дегенде киши операцияга жатып атат. Эмне болсо, тиги окутууну болсо, биз комиссиялардын мүчөлөрүнө гана эмес, резервди кошо окутуп атабыз. Рашид мырза, мына быйыл чет жердеги шайлоо участкалары дагы кыскарбадыбы? Ошол участкалар эми толук тейлей алабы? Мисалы Москванын өзүндө 6000 чукул катталган бар дейт. Анан бир күндө мисалы 2,5 кишини кабыл алганга даяр. Тейлей алат. Эмне үчүн дегенде бүгүнкү күндө биз тизмени бир 35,000 тегерегинде карап турабыз. Тактала элек дагы 3 күн калганга чейин такталат бул. Бирок ушул 35,000 тегерегинде болуп турат. Эмне үчүн дегенде консулдук каттоосу жок болсо, анда шайлоого катыша албайт. Сиздер иликтөөдө ушул жагдайга көңүл бурдуңуздарбы? Биздин партнерлор ушундай көңүл бурган. Анткени Москвада уже шайлоо тизмеси такталган күнү кечке мал 2 эсе көп шайлоочулардын тизмесине кире баштады да. Саат 12-ге чейин кечке мал ушундай бир күнүн ичинде канча бир миң адамдар ушундай маалымат алышты деп ойлойбуз. Шайлоо негизи эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилбеди. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы ошол жаңы 2001 жылдан берки өзгөрө элек тизмени шайлоочулардын жаңылоо эмилгесин көтөрдү да. Бирок буга чейин жаңыртылган ошол шайлоо тизмеси шайлоого чейин даяр болбой калат деген күмөн саналуулар бар болчу да. Анан мыйзамга ылайык 3 күн калганда тизме жарыяланат. Тактап бүттүңүздөрбү? Негизгиси мынакей бүгүнкү күндө азыр тизмени такталып аткан убактагы айтып берели. Биз баягы 10,000 гана адамды Кыргызстан боюнча исключить эттик. 10,000 гана адам. Жалпы жөнүнөн мынакей азыр эметип келгенде бул шайлоочулардын активдүүлүгүнүн дагы көрсөткүчү болуп эсептелет деп ойлойм. Форма F1 деп коебуз, өзүң келип туруп, мен ушул жерде пропискам бар, ушул участкага мени киргизсеңер керек деп туруп далилдеп киргизген адамдардын бүгүнкү күнгө саат 9-га бүгүнкү күнгө саны 95,696 болот. Мурун системный администратор жергиликтүү бийликте районный администрацияда отурчу. Ошонун штатында болчу. Анан ошол үчүн ошол эле системный администратор, ошол эле өзүнүн системасынан тизмени алып чыгып туруп, анан кийин участкалык комиссияларга өткөрүп берчү. Азыр ал системный администраторлор бизде болуп калды. Бүт бардык техникалык мүмкүнчүлүгү менен, аппараттары менен, тизмеси менен бардыгы менен. Ошол үчүн ошол эле тизмени биз деген аларды кыйнап отурбай эле өзүбүз алып чыгып туруп, өзүбүз таратып бердик. Бирок эскерттик, бардыгыңар тең активдүү катышып бересиңер подворовой обходко. Анан азыр деген подворовой обходко сөзсүз бир кишисин кошуп берип атышат. Правоохранительный органдар бир кишисин кошуп берип атышат. Ошо менен подворовой обходду өткөрдүк. Тизмелер тактадык. Тактаганын натыйжасында бул деген F1 менен келгенде бул жалгыз эле адам өзү келип туруп жасады дегенде эмес. Бул деген подворовой обходдун результаты ушул жерде. Бирок ошол үймө-үй кыдырды деп мына өзүңүз айтып атасыз да, бирок ошол учурда жарандык коомдун өкүлдөрү айтып атышат да, баягы акча маселеси жакшы чечилбегендиктен эч ким деле үйдү көп кыдыргысы келбей, анан кварталдык журналдан эле тизмелерди көчүрүп алды депчи. Акча маселесин дагы айтып атам. Акча маселеси бул бизге эмес. Акчаны биз деген бир жактан алып келбейбиз. Бизде бардык эле мамлекеттик органдар Минфинди кандай караса